Саламатсыздарбы, урматтуу Ош шаарынын Facebook баракчасынын катталуучулары, шаардын коноктору. Учурда Насирдин Исанов көчөсүндө жайгашкан Байсан ресторанын бузуу иштери жүрүп жатат. Буга чейин соц тармактарга чыккан аталган имарат Ахматбек Келдибековге таандык деп. Буга чейин бул имарат бузулган болчу, өзүңүздөргө белгилүү. Имаратты кайрадан өз билемдик менен курулуш иштери жүргүзүп алышкан. Учурда бузуу иштери жүрүп жатат. Шаар мэри журналисттерге маалымат берип атат. Eskерişince biz çağırdıklardan kızıkçılığı hep buna. Bugün 5. imarat buzuldu. Onu da Anakayıtların imaratı. Oşo Topraktasın Tegere'ye Kasım'daki köşesinde. Anlamakta daha bir imarat var. Yanakın burada salık dedekte Türk'ün. Kanalın boyunda kamerasını tutup orada daha bir kamera var inşallah. Böyle en içine süresi olduğunu mümkün demez. Bir de işlemene kanalda yeni süresi koyuyoruz. Organımız açık. Bırak biz konsul derge bunun ardından daha bir kilometre. Biz onlara da eskerip vergen. Onlar 50 metre alt zonanı size açık oldular. Az da aceleyiz. Az baldan kenar oldular. Degende 50 metreye çekilse biz onlara da eskerip vergen. Bu bölge bu orandaki muratlar buzulgan. Ama altlanan emeğe üstüne biraz açıklanan bir altlanan. Ama komşuda hiç gelmeden zırt gösterip biz eskeripince bunlardan emez. Elde kutluların hizmet çağırsa. Egemenlik gününe kolay edilse burası var. Bu onun bu konuda abulan. Burada bakmaka patlar. Oruk yoran tadını istiyor. Anne kilo küçük. Yeni bir ma hikay var. Байсан рестораны бүгүн толугу менен бузулат. Бул жерде бул бетинде 3 техника, артык тарабында 1 техника. Жалпысынан 4 техника иш алып барууда. Ошондой эле бул жерде калдыктарын алып кеткени, бул жерде коо унаалары турат. Жарандардын коопсуздугун кароо үчүн бул жерде укук коргоонун органдарынан келген милициялар. Biz burada elbette cananlar 10 hektar fazla kazanıp görürdük. Anca tamaklar gerek. Tamaklar taban şeyler daha gerek. Bunu
ушу аяктаганга чейин эле кайрадан булар курулуш иштерин баштап атат. Курулгандан кийин, бузулгандан кийин кайра жаңы имарат курганга болбойт мыйзам боюнча. Булар ошол бузулган имараттын үстүн реконструкция болсун, биз кое тургула деп жакшынакай сүйлөшүп атабыз. Президенттин тапшырмасы бар, ишкерлер менен коркутпагыла, жакшынакай сүйлөшүлөт деп. Ошол сүйлөшүү натыйжа бербегенден кийин биз ушундай жолго өтөбүз. Биз эң башында сурандык да, болбой тургула биз компенсация беребиз деп сүйлөшүп атабыз. Азыр деле бирок бул кагаз боюнча, документтер боюнча бул Акматбек Келбековго канун төлөбүз деп бирок биз шаардыктардын талабы биринчи үстүнөн моунда экен, жердеш экен, же болбосо тууган экен деген нерсе өтпөйт. Жакын тууган болобу, жердеш болобу биз ага карабайбыз. Бардыгы мыйзам чегинде болот. Жолдор, парктар, мектеп, абактага керек болгон жерлердин баарын алабыз. Андон Убан каналынын боюнда дагы аналар айтып атат, негизи азыр шаарда коркуна кирип калган же суу койконаларына кирип калган объекти отуруп бар. Эми андайлардын саны өтө көп. Жалпы бизде 550ден ашын жанагы коммерциялык объекттерге компенсация беришimiz керек. Булар арыз көп. 1250дей турак жайлар бар. Бирок биз алардын баарын сүйлөштүк, анын баарын жолго коебуз. Жер беребиз, алмашабыз, алдында кечирбейтин маселе жок. Андан биздин жарандар кабаты болбой да койсо болот. Жалпы 8 каналыбыз бар. Мына азыр шаардыктарда балким дагы бир сиздерде сын пикир болушу мүмкүн. 8 канал тосулбай жатат. İşçiler menен аларды байлап деген жок. Биз басайын десек, прокуратура айтып атат, ал карасынын суу чарбагына карайт. Азыр өкмөт токтом чыгарып берет бизге. Аны 8 каналдыктан шаардын манасына алып атабыз. Шаардын манасына алган мүмкүндүк бар болот. Ага акчабыз бар. Бул сотосунан түшөбүз, аягына чейин чыгабыз. Бирок бул жерде жакшынакай парк керек. Антуранын боюнда адамдар чыгып мына көрөт. Веложол, студенттер шаарча бул жерде. Иктарга жерде жакшынакай болуп, коляскасы менен, балакчасы менен ойнойт турган жер болуш керек. Биз ошондон жакшы зона кылганга ким гана болбосо алар менен күрөшкөнгө даярбыз. Рахмат. Эми ушу Жанарбайке. Кәдеге бар коюшу. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев өзүнүн позициясын билдирди. Аталган имараттар Акбуранын корук аймагында 50 метр корук аймагына кирип алган имараттардын бардыгы эскертүүлөр берилип, снос иштери жүргүзүлөт. Бул аяк кайдай? Мында бутабат. Айдарбек кетти. Ya zaten gel buraya tamamla bunlar. Şaharın meri çekil. Hayır, tarafın aldı dedi. Söyle. Al, kanka koyma. Söyle. Kes Caza etsin, caza etsin. Anımıza... Азыр Байсан ресторанынын аймагындагы
жанындағы кафелеріндегі ақпарадан қанша метр алыстығы қорық аймаққа кірген еместігі өлчөшөт. Кирген болсо техникалар менен булар да бузулат. Мен сіздерге Байсан ресторанын Ақбурадан қанша метр Ақбураға қанша метр жақын жайғашқандығын бойынша көрсөтөйүн деп көрсөтүп коюн деп атам. Бул Ош шаарында Ақбура. Көріп тұрғаныңыздардай Байсан рестораны ол жолду 10 метр аралықтан соң салынған. Негізі 50 метр аралықтан кейін аралықты сақташ керек болчу. Biz dağın kayradan байланышқа чыгабыз азыр.